Hurmatlı zamandaşlar, salamatçılar. Birinci ret ben özümün atman çın yürekten bir uşul deyimde uyuşturgan işlerge, şu tasmanın jakşına tasmanı tartkan işlerge, demek ki bir istediğim işlerge çın yürekimden razısızlığını bildirgim geledi. Ben aytkanday bu işi menen birinci ret jolukanda men şu Народный kontrolda balıkçılık işleydi eken. Bana oşo jerde bolup жаңы kölge bargany uçuruldu. Oşondan oşo жерден kadrlar meni tanışıp oturup, şu Народный kontroldun төрagасы Жумабек Ибраимович менен ошол жерден tanıştım. Andan keyin деле keyinki yılları özgöçe min kuşta oşol jerde mekeme jabılganda baylanıştуу Moskvadan oşolordun murunku çoңдорлорунун жетекчилеринин бирин чакырып ошол жерде сөз болгондо Жумабек Ибраимович ошого абдан активдүү катышып балыкчылар келди. Ошондо абдан жакшы тааныштым ошол убактан. Ошол жылдардан баштап көп жылдары bu kişi menен жолугуп жүрдүм эле, бирге иштебесек да, бир мекемеде болуп, ошол дагы республикада көрүнүктүү өсүп келе жаткан кадр катары абдан жакшы тааныш элем мен. Мен айтарым, эң негизги Жумабектин ушундай чоң деңгээлге, бийик деңгээлге жетишине, ушундай элге камкордук мүнөсүн, камкордук ниетин баягы таштап койбой элге иштеп бергени менин оюмча бул эң негизги кайдан, эмне, кандай болуп пайда болгон бул киши деп айткым келет. Биринчиден бул киши эң башынан эле институт өткөндөн кийин кандай гана баягы рабочий инженерлик тепкичтерден басып өтпөдү. Болгондо дагы бир эле жыл эмес, бир нече жылдары заводдордо ошолордун жетекчиси болуп, главный инженер болуп, биринчи жетекчи болуп, элдин турмушун, заводдо иштеген кишилердин турмушун өзү ошонун ичинде болуп, жакшы билип, жакшы түшүнгөндүгүнөн кийин Жумабек Ибраимовичтин ушундай бүгүнкү тасмада көрсөтүлгөндөй абдан бийик деңгээлдеги кишилердин биринин бири болгону мен айтар элем. Ошол басып өткөн жолу мектеп болгон деп ойлойм. Чынында мен билгенден абдан жооптуу кишилердин бири эле. Кандай гана маселе болбосун, элден мурун ошого түшүнүп, ошону жүрөгүнө баягы колуна кармап, анан кийин аткарган адистердин бири эле. Баарыбыз билебиз, канча 91-жылдан баштап şu 98-жылга чейин кандай гана тепкичтен өтпөдү. Кайерге келгенде 1,5 жыл, 2 жыл иштесе дагы ошол тепкичтерден көтөрүлүп отуруп, акыркы жылдары 99-жылы болуш керек, премьер-министр болуп, өлкөнү башкарып, тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу бул киши көп иштей албаган. Мен айтар элем, биринчиден абдан жоопкерчиликтүү. Өзүнө алган максатты жана эле өзүнүн максаты эмес, ошол коллективдин максаты деп, ошол коллективди көтөрүп, эл менен иштеп,
elge mamilesi жақсы болып, ошондой болсо да абдан катуу талап коюп иштеген жетекчилердин бири. Мен көп жылдары ошол ойду көрүп жүрдүм, билип жүрдүм. Бир иштебеде жанына иштебесек дагы сөз келет да, билбей койбойсуң да. Ошондуктан ушундай өзүнүн талапкерчилигин, ишчилигин, элге жерге берген өмүрүн билбей коюш, көрбөй коюш кыйын эле. Көрүп эле жүрдүк эле, билип жүрдүк эле. Ошондуктан жакын аранын ичинде президенттин жардамчысы болуп, бөлүм башчысы болуп, ошол убактарда депутаттык милдетин аткарып жүргөн жигиттердин, кадрларыбыздын, эң белгилүү кадрлардын эмгеги сиңген элибизге ошону жакын аранын ичинде болсо дагы эмгеги сиңген адистердин, биздин кадрларыбыздын биринин бири эле. Мен баягы жакын убактарда көрүп калган учурум болду. Бир күндө ушу Барвикада эс алып аткан экен. Ошол жакта ишим болуп калып, ошого барып, мына ошол жерден жолуктум эле. Биз ошолдо бир күнгө барып кетип аттым эле. Бул ошол жерден эс алган убагы бүтүп кетип аткан учур экен, бир-эки күн болсо керек. Ошол жерден тааныштым эле. Дагы бир жолу. Ошол жерден сүйлөштүк эле. Ошол кишинин максатын, иштеп аткан ишин, кандай кемчилигин. Бул киши айтканда дагы бирөөгө жумушу баягы мойнуна салып койбой, болуп аткан иштерди мойнуна алгандай болуп сезилчү эле да. Мына ушундай болуп атпат, ушуну чече албай атам, ушундай кемчиликтерибиз бар деп баягы жоопкерчилигин өзүнүн баягы көрсөтчү эле. Мына ушундай качествосы дагы, ушундай сапаты дагы дайыма билингендиктен, кай жерде болбосун бул киши абдан мыкты иштеп, ошол жерден ошол иштеп аткан иштин каймагын чыгарып турган жигиттердин, кадрлардын бири эле. Ушуну дагы бир жолу айткым келди. Биринчиден, экинчиден жакын арада болсо дагы ишчилик жагында көрүп калдым. Биринчи эле ушу Германия деп сөз болбоду. Ошол Германияга келгенде бир-эки күн ошол Германияда болуп, ошол убактарда билип калдым. Кийин ушу Бишкекте иштеп жүргөндө өзгөчө исполкомдун жетекчиси болуп турганда, исполком жетекчиси дайыма премьер менен, өкмөт менен иштейт. Мына ошол учурларда мен Кемелбек Ибраимовичти абдан жакшы ишмерлигин, ишчилигин, жоопкерчиликтигин абдан жакшы сезип, сүйүнүп, мына ушундай кадрларыбыз бар, ушундай кадрларга баягы таянса болот деген ойлор дайыма оюмда болсун эле. Чынында тилекке каршы өмүр абдан кыска болду. Бул баарыбызга өкүнүчтүү. Каерде болбосун, кайсы ишти болбосун, бул киши өзүнүн исин, өзүнүн оюн аз да болсо, көп да болобу, эми канча болсо дагы ошончо болгонунча абдан ишти жакшы иштерип, элди көтөрүп, заводду көтөрүп, өлкөбүздүн экономикасын көтөрүүгө абдан жакшы чоң салымын кошуп кеткен жигиттердин бири болгон. Жана жанар деп сөз болбоду. Чынында эле мен ошол заводду билчү элем, жанагындай болуп, баягы толонуп калганын укчу элем, бирок анчасын уккан жок элем. Ошондой болсо да, ошол завод жакын аранын ичинде иштей баштаган. Мына ушуну эске алып коюш керек. Жетекчи катары
oşol wagtlarda, kıyınçılık wagtlarda oşol zawodda işletip, jol goýup, oşondan keyin götürilip, oşondan keyin başka işe çoğayıp ketgeni belgili bizge. İşçiligi, kamkordugu, elibizge, jeribizge kaltırıp ketken, bergen, ömürün bergen kadrlardan biri Cumabek İbrahim'imiz. Ben doyunca daima bilgen kişilerden, bilmegen kişilerden şunday emgegin görüp, emgegin görüp, oğup algan kişilerden oyunda daima Cumabek İbrahim'in elesi bolup da oynuyorum. Ben aytarım dağları var, şu tasmanı, şu kinonu gösterdim, şu yolu uşunu uyuşturup atkan kişilerge şu yerden birinci olup açıp atıp jakşınakay abdan tak Cumhuriyet'in dünyasını açkan kim ekenine bizge yetişkin hareket kılgan kişilerge çın yüreğimden bir yolu razıçılığını bildirgim bile. Cumhuriyet'in ömrü kısa olsa da Respublika'dan alınan bunu unutulmayıp, o kişinin basıp etken yolu yaşlarına ülgü oluşu gerek de oylayımız. Oşandıktan gözü çoğuluşu, anam tasmalar buluğu, kitap çıkarılağı, statyalar yazılağı, elgiye etkisiz bizden oymuştun birinin biri oluşu gerek de oylayımız. Bunda kişiler sözlü olup almayı, ülgü katarı görsütecek, elbette bu bayağı kılgan işleri yetkilse abdan jakşı işlerden biri bolup da oylayım. Rahmat dilerim.